Турусбек Касымбеков 30 жылдан бери салык кызматынын Талаш шаардык башкармалыгында кирешелер бөлүмүн жетектейт. Анын жумушу түшкөн салыктын маалыматын тактоо, эсебин алуу жана негизги базага жайгаштырылышын көзөмөлдөө. Айтымында салык кызматы мамлекеттин өнүгүшүнө өбөлгө болот. Акыркы кезде жогорулатылып жаткан айлык, жөлөк пулдар мамлекеттик казынага келген салык жыйымдарга көз каранды. Президентибиз Садыр Нуркожоевич айтып өткөндөй, калган багыттар боюнча дагы айлык акылары, пенсиялар 1-октябрга чейин көтөрүлөт деп база белгилеп кетти. Ошонун баары келип эле биздин мамлекетибиздин казынасына байланыштуу болот. Мамлекетибиздин казынасы бул бюджеттин түшүнө көз каранды. Бюджеттин түшүнү негизинен бул салыктан түшүп жаткандыктан бизде ошо салык базасын кеңейтүү залы чыгып турат да. Өнүккөн өлкөлөр салык төгүмдөрүн жарандык милдет катары билишет. Салык, сиз алып жаткан айлык жана жөлөк пул. Облустагы башкармалык учурда салык сабаттуулугун мектептерден баштаган. 1 январь 2022 жылдан баштап жаңы салык кодекстин жаңы редакциясы кирген болчу. Сонун негизинде бизде эң эле биринчи салык кызматына жүктөлгөн жумуш бул элге, салык төлөөчүлөргө ушу салык мыйзамдын туурасын түшүндүрүп элге жеткизүү. Анткени салык кызматынын максаты бул наказывать этип штраф салып эмес, ошону жеткизип элге, ошону билгизип салык төлөөчү убагында туура төгүүдө ошол милдетибиз биздин биринчиден. Салык кызматына жүктөлгөн милдет чоң. Анын эң орчундусу учурда ККМ аппараттардын колдонууну ишкерлерге гана эмес, жөнөкөй жарандарга да түшүндүрүү. Ал үчүн тек гана соода жай кызмат көрсөтүү жерлерде дүмүрчөктөрдө суроо жетиштүү. Анан жанагы азыр учурда жүрүп жаткан кассалык көзөмөл аппараттарын киргизүү, электрондук счет фактураларды киргизүү, ушунун баары келип туруп биздин жанагы айтылып жүргөндөй көмүскөдө жүргөн кандайдыр бир көлөмдө экономикасынан көмүскөдө жүргөн ачык алып чыгуу жана ошолордун түшкөн салыктардын көлөмүн көбөйтүү жана салыктык базаларды кеңейтүү болуп эсептелет да. Учурда Талаш шаары боюнча 678 ККМ аппарат орнотулган. Салика Сариева, Элхан Арсланбеков, Ала ТВ 24, Талас облусу.